Достук деген менен, урматтуу бир тууганым, достуктан дагы кымбат нерсе бар. Достуктан дагы улуураак нерсе бар. Достук кээде бузулат. Кээде достукту бузганга туура келет. Достук улуу нерсе. Достук касиеттүү нерсе. Бирок андан улуу нерсе келгенде достук бузулган каргасыз болот. Бул акыйкат деген маселе. Бул чындык деген маселе. Канча достор ыйман үчүн бөлүнүшөт. Канча достор акыйкат үчүн бөлүнүшөт. Ошондуктан кээ бир адамдар туура эмес маалымат таратып, достук анан достук болуш керек, достук деген сатып кетти, болбой калды болгон. Эң касиеттүү нерсе акыйкат, акыйкат баарынан улуу болуш керек, бийик болуш керек, ыймандуулук. Анан эң негизги нерсе, урматтуу бир туугандар, элибиздин бүтүндүгү, тазалыгы, элдин урмат ордунда болуш керек. Анан дос болуп, кудай сөөк болуп эле, анан чогуу жей берсе болбойт да, бири-бирине көз жумуп коюп. Ошондуктан жанагы Платон айткан бар, Платон менин досум, ким досум деп Платон дейби? Кимдин сөзү бул? Аристотелдин сөзү. Платон менин досум дейт. Бирок чындык андан жогору турат дейт да. Ошон үчүн ушул сөздү эстен чыгарбаш керек. Ушул Кореяда козголонгон сөздөрдүн бири. Каракөл шаарына жетпей камнебат болуп Бишкек-Ош жолундагы кырсык кечээ автобусту таш басып калып бир адам каза болду. Жалал Абад облусу Бишкек-Ош унаа жолу Каракөл жана Аксай тилкеси. Бүгүн эртең менен унаа жолдун 400-чакырымында Аксай аймагында таш кулады. УКМдин маалыматы боюнча кулаган таштын көлөмү болжол менен 80 куб метрди түздү. Кырсыктын кесепетинен 50 жаштагы эркек киши каза болуп, дагы 2 жүргүнчү жеңил жаракат алышты. Чоң таштар Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаанын үстүнө кулап түшүп, анын каптал бөлүгүн талкалап кеткен. Учурдагы окуянын чоо жайы териштирилип жатат. УКМ айдоочуларга Жалал Абад облустун тоолуу аймактарында таш кулуу коркунучу бар экенин эскертет. Алматыда самосвал жеңил автоунааны сүйрөп кеткен. Сиздердин оюңузча ким күнөөлүү? Алматы шаарында Рыскулова, Тлентиева көчөлөрүнүн кесилишинде самосвал менен жеңил автоунаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Баштапкы маалыматтарга караганда жүк ташуучу автоунаа жеңил машинаны бир нече метр сүйрөп кеткен. Чындыгында көпчүлүк айдоочулар жүк ташуучу автоунаалардын жана фурдардын өлүк зоналарын эске албай, аларды көрө алабыз деп ойлошот. Сиздердин оюңузча ким күнөөлүү? Комментарийге калтырыңыз. Бишкектин Жалгачи районунда жөө адамды сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Тилекке каршы 22 жаштагы кыз ошол жерден жан берген. Кырсык бүгүн таңамал Тыналиев көчөсүндө болгон. Милициянын айтымында Kia K5 автоунаасынын айдоочусу солго бурулуп жатып, жолду кесип өтүп бараткан адамды сүзүп кеткен. Эй, чаппай эле койгула. Петок кайманаты менен белгилүү ГКНБ кызматкери кармалды. УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Элдар Жакупбеков менен байланышы бар мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери кармалды. Социалдык тармактарда колдонуучулар тарабынан УКМКнын Пето деген кайманаты бар кызматкери деп танылган адамдын кармалганы көрсөтүлгөн видео таралууда. Видеодо кармалган адам коопсуздук күчтөрүнөн ага каршы физикалык күч колдонбоону суранып жатканы угулат. Эй, чаппай эле койгула, дейт ал кыргыз тилинде. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Assalamualaikum. Başlayalım mı? Başlayalım. Çocuk. Ne yapıyor? Ben işte de var. Evet, çapolo. Забирай. Фамилия можешь? Үй бүлөлүк чырдан улам үйүн өрттөп, андан кийин
өзүнө бычак сайган. Кечинде үй бүлөлүк жыр жадактын кесепетинен жаран өз үйүн өрттөп жиберген. Алдын ала маалыматтар боюнча окуя үй ичиндеги пикир келишпестиктен улам чыккан. Өрт кырсыгынан кийин ал өзүнө бычак сайган. Окуя болгон жерге тез жардам жана куткаруучулар чакырылып, жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Учурда тиешелүү кызматтар териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Бул видеодо азыр эмне деп сүйлөшүмдү билбей турам, анткени өзүмө келе албай атам. Эми бирөөңүздөр айтышыңыздар мүмкүн, эми үйгө деп, үй табылат, баардык нерсе табылат, главный аман болсок. Бирок ошондо дагы бул деген мен канча деген мээнетим болчу, ушу балдарыман алыс жакта жүрүп, ушу мигрант болуп иштеп жүрүп тапкан мээнетим эле баардыгы. Ошол жактан таап келип, ушу кылган мээнетим болчу. Балдарыма деп кылганмын мен бул нерсени. Жолдошум экөөбүз ажырашканда мен сурандым элем жолдошуман. Ошол үйдү бизге бер, мен 4 бала менен жашайын деп. Бирок ал ыра көрбөдү. Ошол тараптан ыра көрбөгөндөн улам ушинтип үйдү өртөп туруп таштап кетти. Аны таштап эле койбостон өзүн өзү бычак сайып, азыр өзү больницада. Кара Көл шаарына жетпей камнепад болуп бир адам каза болуп, экөө өтө катуу жаракат алганда, 2 машина, 3 машина общий түрдө. 15 февраль күнү болду. Ошондо 16 февраль таңкы саат, түнкү саат 4-3 чамаларында 3-4 чейин